Даярсызбы? Даяр. Башталдыкпы, даярсыңарбы? Айымдар кино тартат. Биринчи кинофорумду өткөргөндө ошол кинонун 16 тасманы көрсөткөндө мен түшүндүм да, демек дагы уландысы болуш керек экен да, өткөрүш керек экен жыл сайын депчи. Анткени ошол эртең менен саат 10дон баштап келген көрүүчүлөр 6га чейин кетпей көрүштү да кинолордун баарынчы. Ошол жерде элдер өздөрүнүн ойлорун ачык айкын айтып атышты да. Ошол нерсе дагы жакшы болду да, анткени ошол керек экен да. Сен киноңду тарткандан кийин элдердин мындай көрүүчүлөрдүн ойлорун угуп ушундай бир суроо жооп болсо пайдалуу болот экен да. Сен байкабаган нерселерди алар байкап коюп айтат экен. Мен бул жеринде мындай деп көрдүм депчи, бирок сен андай деп ойлоп деле тарткан эмессиң да, эми ар бирөө өзүнчө көрөт го. Анан ошон үчүн дагы уландысын улантыш керек экен. Экинчи форумда өткөрүшүбүз керек да. Анан экинчи форумда 2 күн өткөрдүкпү? Ооба. 2 күн болду окшойт. 2 күн өткөрдүк экинчи кинофорумда. Анда ал жерге немени коштук да. Тегерек стол. Обсуждение, талкуу болду да. Тегерек стол, ошонун айымдар, кинодогу бүт ошол айымдар чогултуп алып кандай көйгөйлөр бар ошолор жөнүндө сүйлөшөлү депчи. Анан негизи азыр бул жерде үчөөбүз ошол кинофорум негизи кереги барбы, ошо пайдасы алып келип атабы, ошо айымдар тарткан тасмалар дагы керекпи, алар Азиядан ары дагы чыгып атабы, чет жакка дагы, ошолор жөнүндө мындай сүйлөшсөк кызыктуу болобу дейм да. Анан анткени силер деле баары эле ойлойт да, Кыргызстан айым режиссерлордун кинофоруму десе анан Асель Жураева эле өткөрүп атат депчи. Негизи андай эмес да, Асель Жураева өзү эч нерсени өткөрө албайт да. Анын жанында канча команда бар. Анан ошол башынан эле келип атканын экөөңөр колдоо көрсөтүп, баардык жагынан жардам берип атасыңар. Ошол эле фильмдердин тандоо комиссиясында дагы экөөңөр барсыңар. Ар бир кинону көрүп, талкуулап, сүйлөшүп, кандай кинолор керек экен деп. Ошолорду дагы айтып берсеңер. Анткени мен кинону көргөнгө кийлишпейм, туурабы? Айтып коелучу. Ачык элечи. Анткени баары ойлошу мүмкүн да, Асель Жураева өзү эле кинолорду көрүп эле кайсы кинону киргизиш керек экен деп чечип коет депчи. Андай эмес да. Мен жеке өзүм мындай ойдомун да. Бизде кыргыз коомчулугунда кыздар күчтүү да, кыйын. Аны каяктан билебиз? Биринчи мектепке барганда деле жакшы окугандар кыздар болот да. Отличниктер жана жакшы окуп, дайыма 5 алгандар, мисалы үчүн бир класста 4 отличник болсо 3 кыз да. Бирөө бала болушу мүмкүн. Анан мисалы менин жашоомдо мен ошол баягы бала болуп башыма түк чыккандан бери деп коет го, ошондой да кыздардын кыйын экенин көрүп эле келатам да. Анан кинодо деле ошондой да, мындай. Максатын бир жолду көргөзүп койсоң, өзү эле барат экен адамчы. Мисалы үчүн тетиги дарактап койсоң, адам барат да ошого. Кандай болбосунчу, кантип барышын планын айтып билет да. Кинофорумдагы бир ошол сыяктуу нерсе болду да. Адамга мындай ишеним берет да. Сен киноңу эл талкуулап атат. Сенин киноң тандалып алынды, эл көрүп атат, эл талкуулап атат. Анан кийин ушундай иш чарада көрсөтүлүп атат деген нерсе бул чоң түрткү берет экен да, адамга өзүнө ишенгенгечи. Туура жана арасында болушу мүмкүн, эми баягы аял затын туура түшүнөбүз да. Балалуу болгондо балага да мээрим төгүш керек да. 1-2 жыл анын жанында болуп болсо энеликке эмне айырмасы бар анда. Ошентип жүрүп ортодо мындай эме болуп калышы мүмкүн да. Жанагындай бир танапис дем алыштар, бирок ошол нерселер, ошол форумдун түрткү болгон жери ошондой да. Андан кийин дагы кино тартуусун улантат деген бир жакшы неме дем берет да. Ошон үчүн форумдун негизги бир бул социалдык жүгү ошол биздеги таланттуу кыздарыбызга дем берип атат. Силердин колуңардан келет, силер муну кыла аласыңар деген. Анан алар өзүнө окшогондорду көрүп атат ал жерде.
бири биринин жанагындай мындай көйгөйлөрүн сүйлөшүп атышат. Кантип тартсак болот, ошол көйгөйлөрдү кантип аттап же буйтап өтсөк болот, ошолорду сүйлөшүп атышат. Мындайча айтканда жана ичиндеги буктарын чыгарып атат дегендей да. Ошол жагынан бул аябай эле жакшы дем берип атат го дейм да, көп эле. Анан көрүүчү кыздарга дагы. Ал жерде бир эле айым режиссерлор эмес, ошол форумду да кинолорду көргөнү келген көрүүчү кыздар, кичинекей кыздар, студент кыздар дагы кандай гана тармакта иштебесин, кино тармагында аялдар ушундай ийгиликтерди жаратып атса, мен өзүм тармагында да кылат экенмин, ушундай деңгээлге чыгат экенмин деп мындай эме болуп түрткү болуп атат да, шыктанып атат деген. Мотивация да болот, Мотивация болуп атат да форумдун ошол жагы. Былтыркы Ошто өткөрдү фестивалды. Залдар толду. Себеби баягы көп эле фестивалдарга барабыз го, бирок залдар бош го. Көпчө эмечи, эми Европа жагы толот дечи, могу Турция жактар, Азия жактар, Россия жактар залдар бош эле болот да. Бизде былтыр Ошто аябай толду да. Университеттин ичинде дагы, кинотеатрлардагы Элдер келип көрүштү. элдер келди. Анан баягы кыздарды киносу чоң экранга чыкты. Өздөрү ошолорго аябай кыздарга дем бериш керек да. Киносун ошончо элдин алдына алып чыкты. Чоң экранга, кинотеатрга алып 4-ч чыкты. кинофорумдан баштап чоң кинотеатрлардан көрсөтө баштадык. Бул бул жерде иш чоң эле болуп атат. Анан бир экинчи бир суроо болуп кетет да. Ушу 5-6 жыл, 5 жылдан бери болуп атат. Баягы кыздардын киного болгон эмесин өстүрөбүз дегенче. Ошол 5 жылдан бери ошол эле бизде көптөн бир окуп келген, билимдүү, таланттуу режиссер айымдар, эжелер бар. Ошолор сизге биригип кел, колдоо көрбөсүбү деген бир суроо болуп кетет да. Мен бир элек болчумун ушул суроонучу. Ошону берип койчу. Жалаң эле биз курсап жүрөбүз да. Эми башында баштап атканда биринчи, экинчиси өткөндө колдогондор болду. Аябай жакшы иш чара экен, сонун деп. Анан ошол эле экинчи тарапта болот экен да. Ар бир жасап аткан ишиңде сен колдогондор да болот экен. Эми эмнеге бөлүп атасың айымдардын кинофоруму деп, ошон бөлүнбөй эле койсоңор болмок, тиги кино деген экиге бөлүнбөйт депчи. Баягы орустар айтат го, мужское, женское деп бөлүнбөйт депчи. Ошондой сыяктуу сөздөрдү айтканда мен капаландым чындап. Кичине кызыктуудай болдум. Анткени мен өзүм баарын бириктирейин деген максатта өткөрөлү деп ушул идеяны силерге да сунуштап айткам да. Бирок эми аябай эле келип кел Асель, давай сени колдойбуз дегендер андай деле болгон жок. Бирок өзү бизде ушундай болот. Карасак бизде фестивалдар, жакшы фестивалдар бар. Үмүт форуму бар. Кыргызстан кыска метраждуу. Ак Элберс бар. Бирок ушул фестивалдар, иш чаралар өткөндө ошол эле топ өткөрөт, калгандары колдобойт да. Ошондой эле да. Мисалы, Ак Элберс өткөрбөсө башка иши да жок. Тиги Кыргызстан кыска метраждуу кинолор фестивалын өткөрүп атканда башка иши жок. Үмүт өткөрүп атса башка иши жок да. Ким уюштурса ошо уюштурчу ошо түйшүн тартат, башка киночулар. Эң сонун нерсени көтөрүп атасың. Форум болсо өзүнүн башкалардын иши жок. Башка киночуларга тиешеси жоктой да. Буну мен немеден байкадым, могу Якутияга фестивалга барып келдим го. Ал жерде баары якут киносун дүйнөгө көтөрөбүз деген эмеси бар экен да, аябай деми бар экен да. Аларды көрүп отуруп, бизде ошол нерсе жок экен деп ошону байкадым да. Бизде ар кайсы топ өткөрөт, башкалар аны менен иши да жок да, өткөрүп атат деп коет да. Бирок бул ушул форум башталганда бир сому жок. Эч ким деле ишенген жок. Эч ким бир сому жок эле башталганбыз. Ооба. Бир сому жок эле. Дагы эле ошондой эле өткөрүп келатабыз. Бирок конокторду чакырып алабыз. Турциядан чакырып алабыз. Аш кылабыз кечинде. Биринчи форумда ошондой болгон кечинде баары аш жеп. Бышырып келип, биринчи форумда бышырып келип, үйдөн бышырып келип, анан
Нуркыз деген аш Ошондой бышырып, анан тиги салаттарды үйүнөн жасап анан алып келген да. Моондой немен чараны көтөрүп келиптир. Ошонун чаранын баарына оливье, ошону салаттарды жасап, өзү жасап алып келип салып, анан кийин баягы тыныгуулар болгондо көрүүчүлөр чыгып тамактанганчы. Эми чынында эле жакшы эле колдоо деле бар, баягы жакындарыңдан, сага ишенген адамдардан. Анан бирок көп эле ишенген эмес окшойт да. Негизи башында баштап атканда ушундай бир масштабдуу бир иш-чарага айланат депчи. Анан ушул 5-чи кинофорумда мамлекет колдоду өзү. Ошол бизди аябай кубандырды. Анткени эми кичине болсо дагы каражатын бөлүп, өзүнүн көңүлүн буруп, биз Ош шаарында өткөрөбүз десек, өзүнүн өкүлдөрүн жөнөтүп, маданият министрлигинен дагы өкүлдөрү келип, иш-чарабызга катышып, көрүп кетти да. Бул дагы кичинеден бир биздин үнүбүз ошол жетип атат го деген нерсе да, мындай жөн эле болбой атат го бул иш-чара деп ойлоп каласың да. Демек жылыш бар депчи. Жана айтат го, баардыгы максат кылат, бирок туруктуулары жетет экен да. Биздин ошентип кичинекей жанагы адамдан же болсо жанагы карды тоголоктогондо кичинекей болуп тоголоктолуп анан чоңоюп барып туруп килейген эме болуп калат го. Ошо сыяктуу болуп мындай көзүнө көрүндү да көп. Мамлекеттин көзүнө көрүндү, этибарын элинде. Мен бул эми бул жеке эле ошол уюштуруучуларды эмес, бул мамлекеттин престижи да. Ошол мамлекет деген маданият жаатындагы эмелердин маданият жаатынын, ошол эле Кыргызстанда ошондой айтып атышпады, ошондо чет өлкөдөн келгендер. Бизде мындай иш-чара жок деп, Казакстандан деле, Өзбекстандан келгендер. Россияны билбейм, бирок ошолордон ошондой сөздөр болду да. Бизде мындай айым режиссерлорду колдогонго арналган мындай иш-чараны мен билбей атабыз деди да. Жок келсе окшойт дегендей мындай айтышты. Анан ал жагынан сыймыктанат экенсиң биздечи. Биз демек мындай жанагы кыргыз жанагы мындай эркиндигибиз менен ушинтип өзүбүздүн оюбуздагы нерсени жасаганыбыз менен деп мындай сыймыктанат экенсиң да. Биздин башка айтканда биздин ошол СНГ өлкөлөрүндө же Орто Азияда биздин салым болуп калды бир. Ушул айым чыгармачыл айымдарга арналган бир салым болуп, алардын дагы ошол чыгармачыл режиссер айымдарына кандайдыр бир дем берип атат да. Алар чакырып, мисалы келип биздегини көрүп, эртең ушунун себебинен аларды да ушундай форумдар пайда болушу толук мүмкүн да. Себеби идеяга сугарылып кетип атат. Ошол нерсеге. Ошо биз былтыр уюштуруп жүрүп, бизге баягы уюштурчу билинбептир, бирок аябай масштабтуу уюштуруп атканбыз. Четки кошуна өлкөлөр азыр ошол форум жөнүндө сүйлөй башташты да. Киночулардын арасында мындай катышсакпы деген кызыктуу ойлор өткөн жөнүндө, баягы фестиваль форум өткөн жөнүндө уже сүйлөй башташыптыр да. Ошол нерсени байкадым да. Биз баягы уюштуруп чуркап жүрө берип, эмне болуп атканын деле билбейсиң го. Жок, мына кайнап жүрө бересиң. Бирок мындай со стороны баягы келген конокторго, катышып аткандарга былтыр режиссерлор чет өлкөгө фестивалга катышып келгендей эле болду да. Бишкектен баарын бир автобуска салып алып, Ошко алып барып, ал жерде жатаканага бүт эмелерге киносун көргөзүп, талкуулап, жана ошондой эле жанагы айымдардын квота боюнча эмесин дагы көтөрүлдү. Юристтин катышуусу менен. Ал нерселер да ошол кыздарга бул өсүшүнө, талдоошунда мындай салым кошот. Бул эми башкы форумдун башкы максаты ошол жаш өсүп жаткан муунду ошолорго кызыктыруу, аларды көрүп биз да кино тарткыбыз келип кетти. Кинолорду көрүп атып уюштуруучулар катары. Биз да мынтип тартышыбыз керек экен деп. Ооба. Булардын ушул нерсени мындай байкалат да. Кыздарды биз форумда өткөн кинолор, кыздар тарткан эмелерде көбүнчө социальный көйгөйлөрдү аябай көтөрүлөт, теңсиздиктерди аябай көтөрүлөт да. Коомдун болгон теңсиздиктерди аябай көтөрүлөт. Мындай биз болсо андай темага балким көп басым жасабай кичине башкачараак карайбыз да. Биз башкачараак карайбыз.
тең көз караш менен да бул жакта баягы сен эте бар албаган темалар эми тартылышы эми баягы үйрөнүшөт, а бирок көтөрүп аткан нерселери, тандаган темалары тандаган темалары, анткени ал ошол теманын баарын алар жашап өттү да. Булар жашап өткөн нерсесин гана тартып алат да. Значит, ошончо режиссерлор ушундай көйгөйлөрдү көтөрсө, значит, ошончо катышып аткан, кино тарткан кыздардын баары ошол нерсени өттү деген сөз да. Значит, көйгөй аябай чоң кичте дегендейчи. ооба. Анан ошол бизди еще неме кубандырган нерсе 5 кинофорумда 40тан ашык фильм түштү. Таң калыштуусучу. Бул биринчи жолу ушундай болду да. Мен ойлойт элем, азыр биринчи кинофорум өткөрдүк, экинчи эми 3 кинофорумга кантип тандайт экенбиз фильмдерди, ой кантип топтойбуз депчи, келе фильмдер болобу депчи. Жок, 3 кинофорумда дагы фильмдер бар болду, 4-де да бар болду, 5-де 40тай фильм заявка беришиптир да. Тажикстандан бери, Өзбекстандан бери, Казакстандан толтура фильмдерчи. Анан ошолордун баарын силер дагы көрүп чыкпадыңарбы? Ошол аябай мындай кубандырды да. Демек, чынында эле мындай кинолор көп тартылып атат. Анан алардын арасынан дагы сонундары тандалып алып, чын эле 5 кинофорумда жакшы фильмдер көрсөтүлдү го. Сымбат деле жакында барып келип, Алматыга барып кыска метраждуу фильмдерди көрүп келди бир фестивалдын. Анан айтып атпайбы, биздин кинофорумдагы кинолор аябай күчтүү болгон экен депчи. Сонун темаларды көтөрүшүп, мыкты фильмдерди көрсөткөн экенбиз деп. Демек, ал дагы ал жакка барып байкап көрүп атат да. Башка жактын режиссерлору кандай кинолор тартып атат, салыштырып көрүп атат да. Ушул дагы сонун да. Сапаты жагынан дагы өсүп атат экен да. Ооба. Сапат жагынан өсүп. Кыйын биздин кыздар. Мен мындай кылсам азыр ой келип кетти да. Баягы форумдан жыйынтыгында бир техникалык каржылоо көргөзөбүз го. Кийинки киносуна тартканына. Бирок албай коюшпайбы? Албай коюшат да. Себеби кайра келбей алышпайбы, тартышпайбы? Ошонун ордуна десе болобу? Акчалай кылыш керекпи? Ошо жакшы фильмдер чыгарып эле анан өздөрү кетип калып, ошол мындай чет жактарга мындай продвижение болбой калып атат да. Балким фильмдеримди? Балким ошонун техникалык эменин ордуна да, балким эми. Немесине жайылтууга Жардам берсе, себеби ал жакшы идея. Себеби ал бир Кыргызстандын ичинде эмес, чет жакка чыкса дагы, ал сыртка чыкса дагы көз ачылып, дагы көп нерселерди көрүп, баягы ушул нерсени дагы улантып. Эми бул нерсени улантыш үчүн процесс болуш керек да, ошо катышууда болуп жүрүш керек. Анан ошого да түрткү Мындай жайылтууга деп анда ойлонуп көрүш керек экен чынындачы. Анткени мен ойлоп атканмын, балким баягындай питчинг сыяктуу дагы ушундай программа жасап туруп, ошого бир акчалай каражат бөлүнүп, анан ошол кинофорумдун алкагында тартылды деп тасма тартылып, кийинки жылы автоматтык түрдө конкурска да кирип катышса депчи. Мына биздин Азия чыгармачылык айымдарынын коомдук фондунун тарабынан тартылган тасма депчи. Анткени эми биздин фонд жардам бергенге аракет кылат. Бирок ошол эле учурда эми бизде каражат жок да. Биз өзүбүз башка жактан каражаттарды издеп анан өткөрүп атпайбызбы ар кандай иш-чараны, фильмдерди тарткандагычы. Биз кандай жардам бере алабыз? Биз чыгармачылык жактан жардам бере алабыз. Ошол эле алар өздөрүнүн сценарийлерин алып келсе, байзак карап, редактор катары карап, өзүнүн оюн айтышы мүмкүн. Сен карап же биз ошол биздин өзүбүздүн командабыз да. Ошол жагынан жардам бере алабыз да, чыгармачылык жагынан. Анан эгерде техника керек болсо, кандайдыр бир бар болгон техникаларыбызды колдонгонго беришибиз мүмкүн, бирок каражат бөлүп бере албайбыз. Анткени көбү ойлоп калат экен, баягы фонд деп атса, мындай силер акча бересиңерби деп да кайрылып калат да. Кыздарчы мен ушундай дипломдук ишиңди анан түшүндүрүп баштайсың. Ошон үчүн азыр да айтып коеюн дегем да. Каражат бизде жок, биз анткени өзүбүз дагы башка жактан каражаттарды издейбиз деп. Анан бирок ошол кинофорумду сонун дейли өткөргөн. Бирок кайра кинофорум бүттү, кайра каражат издеш керек да. Кийинки жыл өткөргөнгө ошол жагы дагы кичине мындай
кандай десем, кыйынчылыктар жаралат экен да, бир ага да көп убакыт кетет. Ошол күтүү анткени барган сайын масштабдуу кылып өткөрөлүү деп атпайбызбы? ооба. Анан Ошто өткөрүп баштадык. Буюрса быйылкы жылы дагы Ошто өтөт. Ош мамлекеттик университети колдоп атат бизди. Бул дагы чоң ийгилик. Бирок ошол дайыма бизди колдогон өзүбүздүн донорлорубуз болсо, сон болмок да. Коммерческий Могучу мындай да. Форум бүтөт го. Форум бүтөт го. Биз го эми форум биздин немебиз, ишибиз бул форум акча табылып, анан даяр болгондо эле кинону алып кинолор жасап анан уюштуруп ошол эле ишибиз да. Ага чейин иш көп да. Форум бүткөндөн кийин кайра кийинки форум иш ошондо башталат да. Форум бүткөндө форум башталат да. Ошондо асыл же форум бүттү, кайра кийинки форум акча табыш керек деп мээси. Ошо менен алекпи. Анан проекттерди жазып ошо менен алекпи. Анан тиге жазат, буга жазат, ошо менен алекпи. Анан өзүнүн чыгармачылыгы токтойт да. Туурабы? Канча деген кыздарды мен көтөрөм деп жүрөт, өзүнүн чыгармачылыгы токтойт. Ошондойбу? Ошентип Аман мени уруштатпайсың. Сен эмне дейсиң? Өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды токтотуп салдың Аселе эже деп мени урушты былтыр. Аман отургузуп алып, экөөбүз сүйлөштүк, айтат. Сиз ошентип кыздар деп буну көтөрөм, анан кинофорум өткөрөм дейсиз, азыр подкастыңызды баштап алдыңыз. Анан дагы бул жакта тияк бияк толтура нерсенин баарын баштап алып, ар кимге жардам берем деп жүрө берип, өзүңүз кино тартпай атасыз же сценарийиңизди жазып бүтө албайсыз дейт да. Анан мен дагы ойлонуп, Бир четинен да тур эле. Ойлонуп, үйгө барып, аябай катуу ойлонуп калдым, бирок чындап. Аман айткан сөздөрүнөчү. Баары форумга келди, баары жыргап бекер келет, бекер жатат, бекер ичет, кино көрөт, сүрөткө түшөт, кетип калат. Вроде ошонун баарын чогултуп бир нерсе кылалы деген эме да. Форумду чогултупчу. Алар келет, кичине сүйлөйт, бир кетип калды. Мисалы ошол эле квота боюнча чогултуңарбы, көтөрдүңөрбү? Анан дальше алар кайра бир нерсе козгодубу? Эми биз маданият министрлигине жибердик, бирок алардан эми айымдарга деле колдоо бар деген эле мындай кат келди да. Жок, мындай ошо айымдар кайра эле биригип дагы бир нерсе кылып дейт. Себеби ошонун баарын бүткөндөн кийин баары ушинтип кайра эле чилдей тарап кетет да. Анан тарап кеткенден кийин кайра эле өз жагыбызга отуруп калат. Кийинки форумга акча табыш керек депчи, анан ойлойсуң да, ушунун баары мындай керек беле дегендейчи. Себеби башкалар үчүн да өзүнүн кичине курмандыкка чалып коет да, өзүнүн убактысын ошентип мындай. Себеби ошого эсе бир кийинки форумга акча табыш үчүн сен бир жыл бою акча издейсиң да, канча фондторго жазасың, отуруп мээңди чиретип, алардын уставтарын окуп чыгасың, таанышасың, толтурасың. Бир кичинекей фестивалга толтурганга эле башың ооруп кетет го. Ошон үчүн коммерческий тартышыбыз керек экен да. Акча таап туруп, акча издебейбиз, коммерческий тартабыз, акча кылабыз. Анан кинофорумду дагы. Жок, бирок Аман дагы бир жакшы идея айткан. Ошол былтыр ушул жөнүндө экөөбүз сүйлөшүп, аябай мен сценарийим бүтпөй, азыр да бүтпөй калды, кичине аз калды. Ошон жөнүндө сүйлөшүп атканда айтты да, кана азыр мына конкурска бергенге даярда сценарийиңиз жок деп атпайбы Аманчы? Сиз жүрөсүз башыңызды ортуп, тияка бияка деп, даяр сценарийиңиз жок болуп атат. Азыр мына дедлайн болуп атат, азыр конкурска бериш керек депчи. Анан ошондо көп экөөбүз талкуу кылганда мен айттым да, кинофорумду эми кандай кылабыз? Азыр биз тиги швейцарский посольствонун немесинен, конкурсунан биринчи этабынан өтүптүрбүз, экинчисинен өтпөй калыптырбыз. Колдоо жок болуп калып атат. Эми дагы издеш керек экен деп айтып атам да. Алтынчыгабы? Анан деп атсам, Аманга айтып атсам, Аман айтат да. Аселе эже дейт, мен ойлонуп көрсөм дейт, биз эч кандай донорлор жок деле өткөрө алат экенбиз дейт. Кандай десем, эми дейт котормолорду макул дейт, байзак жасайт дейт да. Айтып атат деп, кайра эле өзүбүз айтат да, котормолорду эми байзак жасап берет. Ошентип эле өзүбүз жасап жүргөнбүз депчи. Анан субтитрлердин баарын мен коем дейт өзүмчү. Өзүңүз эле иштеп тиги программасын түзөбүз дейт. Анан балким тиги мастер-класска чакыра тургандар менен сүйлөшөбүз, балким ошого бир тыйын тыпыр иштеген тиги проектлерибизден алып чакырабыз. Кыздарды өзүбүз айтабыз, келгиле, өзүңөр Ошко
көрүп көрсөтүп кеткиле киноңорду деп эле чогултуп алсак деле болот, көп эле фестивалдар ошентип жүрбөйбү деп айтат. Анан бир чети ойлоп калдым, бул айткан идеясы деле туура эле болуп атат. Анткени азыр дүйнө жүзүндөгү болгон көп фестивалдар көбүнчөсү ошондой эле өткөрөт да, ошондой эле форматта элечи. Элдер келет, кээ бирки режиссерлорду төлөп бериш мүмкүн 1-2 күндүкчү. Анан ошон үчүн мындай каражат өтө эле көп каражатты топтоп алып же каражат жок эле өткөрсөк болот деген өзүнүн идеясын айтты да. Анан деп ойлонуп калдым. Бирок баары бир мындай бул жерде кичине баягы режиссер айымдарга да көңүл бурулсун деген дагы максатта болуп атпайбы? Ошон үчүн жол киреси дагы төлөнүп, ошол баары азыр бир бусикке отуруп алып келишти. Мисалы үчүн ошондо деле достошту баарычы. Анан келди, бирге жүрүштү, баарыбыз бир мейманканада жаттык, кечиндеси чогулуп аттык. Ошол нерселер дагы адамдар менен бири-бири менен таанышып, жакындатты. Бул да жакшы процесстер да. Анан албетте эми бизди колдогон демөөрчүлөр көбөйөт эле деп ойлойм. Бирок ошол эгерде жок болуп калса деген өзүнүн оюн айткан болчу да. Ошо былтыр сүйлөшүп аткандачы. Ооба, биз негизи ошол фестивалдарда мисалы үчүн сценарий жазып, бир сценарийиң мындай өзүңө жага баштаса, фестивалдарга өтөт десе эмени ойлойсуң да. Мисалы менде ошондой болот. Фестивалдарда жүргөнүмдү ойлойм да. Гостиницада жатып, обсуждение чыгып, жакшы тамагынан жеп, дебеймби? Бирлер менен таанышып, алар менен селфиге түшүп, аны инстаграмга чыгарып да. Анан жанагы ошол арбайт да. Ошол жактарында көңүл ачуучу жактары арбап анан ой ушуну жазбай эле коеюнчу дейсиң, анан туруп анан жазасың да сценарийди мисалы. Ансыңар мындай кээде мындай той сыяктуу өткөнүндө жакшы жагы бар экен да, ушундай жагы бар. Жакшы мындай болсочу. Анан эми Аман байке деле туура айтат. Эгер биздин мүмкүнчүлүгүбүз такыр болбосо, мисалы, эмнеге болбосун? Ошентип деле өткөрө беребиз. Эгер мүмкүнчүлүк болуп калса, Андан жакшы. Жакшыраак болот. Жок, буга чейин 3 жыл ошентип өткөрүп келбедик беле? Ооба. Ооба. Ошентип өткөрүп келгенбиз да. Былтыркысы жакшы болду да. Былтыркысы сон болду. Мамлекет колдоп. Былтыркысы жакшы болду. Ооба. Ошто болуп, баары чогулуп. Анткени себепти Бишкекте мындай чогулбайт да. Бири келсе бири кетип, бири келсе бири кетип, анан ошол убакта өзүнүн киносун көргөзөр да келип киносун көргөзүп кетип калып, мындай байланыш азыраак болот, деме болот да. Быйыл мындай жаңылыкты айтып келейин, мен Оштон келбедим өзүм дебейм. Байзак Оштон кече учуп келди. Атайын биздин подкастыбызга тартылыш үчүн. Эмеге Ошмунун ректору киного аябай кызыктар экен да. Анын өзү да кинону жакшы көрөт экен. Ош мамлекеттик университетте жогорку эл аралык деңгээлге чыга турган мындай тасмалардын тартылышына кызыктар экен аябай. Анан форум боюнча дагы жакшы пикирде калыптыр былтыр. Негизи Ошто дагы өткөнүн дагы сонун болуп атат. Анткени Ош дагы өзү мындай киного тартканга ылайыктуу шаар го. Кинематографичный дейт го. Көбү мисалы үчүн баягы азыр унута электи айтайын. Мен күзүндө Казакстанга барып калдым. Ошол жерде Байконур кинофестивалына барып калдым. Анан ошол кинофестивалда кайра эле биздин кинофорумга катышкан кыздар менен жолуктум. Анан Алматыга барганда ошол мурунку кинофорумдагы кыздардын баардыгы мага WhatsApp'тан жазып, сыйлашып чайга чакырышты да. Экинчи кинофорумдан баштап келгендердин баарычы Венера ошол кыздарды мурун катышкан. Дагында эле ошол эсимде бар экен да, ушундай сонун аянтча болгон, уникалдуу, эч унута албайбыз. Рахмат, дагы да кинолорубузду тартып катышкыбыз келет депчи. Анан ошолор айткандан кийин кайра эле уланткым келет экен да, чын эле демек аларга да биз мындай дем күч бериптирбиз депчи ойлонуп кетет экенсиң. Анан ошол жерде дагы баягы Айгүл катышып кетпедиби эле? Мастер-класс өтөбүй Айгүл Нурболотова, анан ким эле жанында дагы кайсы кыз эле Айзада Даянанын үчөө келбеди беле?
Аружан. Аружан, Досым Кожа. Аружан. Аружан, Даяна, Айгүл. Даяна Ибраева Анда болчу. Даяна жок болчу экен, ал Астанада турат экен. Ошо Аружан, Айгүлдөр ошол отуруп өзүнчө Кыргызстан, Казакстандын катышуучулары болуп отуруп чай ичип калдык. Ошондо айтышты да, ушундай шаар бар экен, абдан кол шаар экен депчи. Ушул так центрдин ортосунда тоосу бар экен депчи ушундай сыймыктанып айтышты да, элдер келип, көрүүчүлөр көрүп, ушундай сонун фестиваль болду. Анан бардык экрандардан биздин сүрөттөрүбүз чыгып атты, режиссерлордун. Бул биринчи фестиваль болду ушундай режиссерлордун баары таанып атканы депчи. Деп аябай ошентип айтышты да, деп Ошто өткөргөнүбүз дагы жакшы болуптур деп бир чети аябай сыймыктанып калдым. Анткени баары эле иш чаралардын баары эле чогуу алып эле Бишкекте өтүп кетет. Анан анан сен айткандай баягындай катташуу жок болуп калат. Ошко барганда биз бирге жүрүп, эрте бир туруп, анан кайра бирге тамактанып, бирге кино көрүп дегендейчи. Ошентип байланыш пайда болуп, жакшы сезимдерди калтырат экен. Кийин дагы бирге иштешкенге дагы мүмкүнчүлүк пайда болот экен да. Кинотеатрга батпай кетти го көрүүчүлөр. Батпай, нааразы болуп, Семетей кинотеатрында эмнеге чыкпайт дегилерди анан эми кое тургула, көрүп алсын. Кичине көрүп алсын, анан туруп тургула деп анан. Ошондой болуп калды го. Ошондой болуп, нааразы болуп отурушуп, анан кирип ошондой болушту аябай. Эменде жүргөм, тиги кино койгон жериндечи, механиктин жанында жүргөм, анан сыртка чыксам эле зал толуп турат. Эмне кино болбой каламы деп кирсем, зал да толуп турат, тияк толуп тура. Отуруп алышты жана тепкичтерге дагычы. Ошондой эме болду. Ош чынында киного суусап ушундай эмеге суусап жаштар калыптыр. дагы аябай катышкысы көргүсү келет экен да. Себеби бул кинолорду эч жерден көрө албайсың да. Театрдан көргөзбөйт, телевидениеден көргөзбөйт, болгону ушундай бир платформалардан эле көрүшпөсө. Бизде ошол эгер баягы мүмкүнчүлүк болсо, жана каражат маселесин айтып өтпөдүңүзбү? Эми каражат болсо, альманах кылса болот да, форумду окуганда, кино альманах. Мисалы үчүн Ошто болду, Ош жөнүндө сүй темасында же болбосо Ош жөнүндө достук темасында. Ошол катышуучулар менен ал туризмди өнүктүрөт, кинону кыскасы көп да анын эмеси жагычы. Ушундай сонуна болмок да. Сонуна. Лаборатория болсо да. Анан биздечи Кыргызстанда кичине мындай түшүнүк жок да, кинофестивалдар деген. Башка мамлекеттерде, шаарларда өткөн кинофестивалдарда баягы мэрлери колдоо көрсөтөт да. Өздөрү каражат бөлүп берет, өздөрү катышат, алар шарт түзүп берет, аянтча берет, ошондой да. Анан атайын бир өздөрүнүн байгелерин дагы берет да. Ушул шаардын мэри ушул кинолорду ал өзү дагы көрүп чыгып, бир мындай акчалай приз бериш мүмкүн дегендейчи. Же бир шаардын символу болгон статуэтканы бериш мүмкүн. Ошол көп эле фестивалдарда ошол нерсе бар да. Бирок бизде ошол кинофестивалдардын маданияты жокпу, же мындай түшүнүгү жок болуп атат да. Мындай бийликте иштеген адамдарда делечи. Сен айткандай эле, эгерде ошол алар дагы кинофестивалды колдосо, бул дагы туризмге пайда алып келет да. Ошол эле азыр Казакстандан, Өзбекстандан келген, Кореядан келди, Түштүк Кореядан, Турциядан келди. Алар кайра келебиз деп кетишти да. Туурабы? Алар барып алып дагы башкаларга айтат. Бул дагы туризмге чоң салым кошуп атабыз да. Бул кинофорум аркылуучу. Мисалы, кинофорум же болсо Кыргызстан же Ошто издесе, ошолор чыгат да. Алар киносун алдыга жылдырат, мисалы үчүн режиссерлор. Анын алдыңкы катарга ошол маалыматтар чыгат да, жакшы нерселер. Анан жана адам биз ушундай экенбиз да, биздин акыл эсибиз, денебиз бүт маалыматты кабыл алат экен да. Жакшы нерселерди жайсаң, жакшы нерселер жайыла берет экен да, баягы. Илим бөлүшкөн сайын көбөйөт, акча бөлүшкөн сайын азаят дейт го, ошол сыяктуу. Жакшылыкты жая берсең көбөйө берет экен да бул. Ошондой тематикада тартылса гана кандай сонун болмок, колдоо болсо, ал командабыздын колунан келет да, мисалы бул нерселер. Мейли кийин мисалы башка региондордо өтсүн, Нарында өтсүн да, Нарында өткөндө да бир теманы кылып, лаборатория жасап, ошол Нарын шаарынын тегерегинде кино кылып, ошо Нарын шаарын катыштырып же, Нарындагы бир тарыхый жерди же болбосо бир нерсени кылса, ошондой болуп кино болсо, жакшы нерсе болмок, практикада болмок. И жакшы бир
иш чара болуп калса керек. тарыхка калчу да тасмалар калат эле да. Үйрөнөт да. 5-чи кинофорумда да өзгөчө кылалы деп кинокритиктерди чогултпадыкпы? Ошол чогултуп анан алар өз баасын берсин, тандап алсын деп анан 3 фильмди тандап алышпадыбы? Жакшы, мыкты деген. Анан ошолордун арасына дагы Күлча тасмасы кирди. Ошону жасаганыбыз туура болдубу? Кандай деп ойлойсуңар? Ошо кинокритиктер дагы өз баасын берген. Мен бир нерсени ойлонуп оюн бузуп салдыңыз. Эмнени ойлонот эле? Айтайын деппи? Сен жооп берип койчу, оюм бузулуп кетти. Оюңузду айтып көрөбүз, кызыктуу окшойт. Күлкүлүү болуп атат да, сезилип атат. Ошол чыгардыбы ошол эмесин? Эмнесин? Анализдерин кинокритиктер чыгардыбы? Азыр сайт иштелип атат. Ошол сайтка да чыгарабыз. Жазгүл жазды, Элдар жазды, жөнөттү кыргыз тилинде, орус тилинде. Анан Турциядан күтүп атабыз, Ошол Турцияныкы кичине өзүнүн үй бүлөлүк бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп калыптыр, анан бирок бүтүрүп жөнөтөм деди да. Мындай бир жыйынтык бар, анткени Жазгүл орус жана англис тилинде жазып, өзүнүн сайты бар. Анан ошол жерде биздин кинофорум тууралуу жыл сайын жазат да. Именно ошол жана кинокритиктер алып барган бул Жайылтуу. сонун болду да, себеби бардык эле жерге киноңду көргөзөсүң, бирок сенин киноң жөнүндө эч ким жазбайт да. Көп эле жерде чоң эле чет жактагы эме чоң А класстагы фестивалдарды айтпайм эми, ал жерге барып көрүү эмеспиз дегендейчи. А башка биз барып жүргөн фестивалдарга барсаң, сен киноң жөнүндө мындай анализ жазбайт да. А бул жерде сен киноңду ошол эле критиктер анализдеп атат. Сен өзүң киноңду башка багыттан дагы алардын көз карашы менен көрө аласың да, окуй аласың, анализдей аласың. Бул сенин өсүшүңө жардам берет да. Экинчиден, кайра эле ал критиктерди эч ким чакырбайт да. Экинчиденчи, аларга чакырып кино көргөзүп жастырбайт дегендейчи. Кыргызстан ичиндечи. Аларга дагы жакшы практика болду. Биздин режиссер кыздарга дагы сонун болду. Себеби ар бир режиссер ошону кааласа керек, анын ишин туура эмедеги критикасын жазып, жакшы чыгарса, аны окуп ошондон үйрөнөсүң да. Себеби өзүң бир жактуу карап аласың да. Мен укмушмун, мен кыймын депчи. Анан бирөө критикалап, туура критикаласа, багыт берет да. Анан ошого жараша ошол жагынан билим алып өсөсүң да. Сонун. Ооба, ошол да жакшы болду. Анан дагы бир нерсени азыр унутуп электи айтып коеюн дегем. Биринчи кинофорумда эле мен баштаганымда эле ошол ал убакта кино департаментинин жетекчиси Мукталы Абдыбекович болчу. Анан өзүнө кирип айткам да, ушундай кинофорум өткөрүп атам десем, эми биздин каражатыбыз жок, колдой албайбыз, кандай колдоо керек дегенде, мен айткам, анда биздин өзүбүздүн фондубуздун атынан сунуштоолорду жасайлы. Биздин ошол эмгек кылган айымдарга силер ардак грамота болобу же баягы кинонун отличниги ошондой сунуштоолорду кылсак колдоп бересиңерби деп айттым да. Десем макул деп, анан ошол жыл сайын кино департамент колдоо көрсөтөт, биз сунуштайбыз. Бул нерсени дагы айтып коюш керек, анткени баягы балким кээ кыздар алганда ошол кино департамент бизди билип эле ошол берип койду деп ойлошу мүмкүн да. Ал процесс дагы сүйлөшүү процесстери жүрүп, биз дагы өзүбүзчө сүйлөшүп, ким чынында баягы кино жаатында салымын кошуп атат деп атайын тизме түзүп алып, анан алардын фильмографиясын, алган сыйлыктарын баарын бекитип, тиркеп, катка анан сунуштоо кылып жиберебиз. Анан алар өздөрүнүн базасында текшерип чыгышат. Текшерип чыгып туруп, анан өздөрү мындай буйрук чыгарып туруп, анан ошол биринчи биздин кинофорумда Дальмира Телебергенованын ошол кино отличниги деген медали жок экенине мен таң калдым. Мен өзүм уялып кеттим, меники бар экенинечи. Дальмира эжеге чалып сурадым да, Дальмира эже, сиздин ошол кинонун отличниги деген медалиңиз барбы десем, жок, андай эч кандай жок деди да. Анан
мен таң калдым да, кантип Далмир эженики жок, башкалар да кабыл атпайбы? Далмир эже 90 канчанчы жылдары эле киного келген, аралашып жүргөн редактор болуп иштеп, анан 2000-жылдары анан киносун тартып баштаганда, анан ошону сунуштап биринчи кинофорумда Далмир эже мындай кино отличниги деп медалын ыйгарышты да. Бул дагы жакшы нерсе болду. Анан ошол эле 4-чү кинофорумда дагы Наргиза Маматкулова. Наргиза Маматкулова да кинонун отличниги эмес экен. Мен дагы аны таң калдым да. Ошон үчүн бул биздин форумдагы, фонддагы ошол унутулуп калган, кээде көңүл бурбаган коюшат да эми айымдарга көбүнесе элечи. Анан ошондой биздин таланттуу айымдарга дагы колдоо максатында ошондой сунуштоолорду да жасап жүрөбүз да. Буюрса, бул дагы уланып бизди мамлекет колдоп турса жакшы болот. Ошо. ооба, Могу рахмат. 2012 жылы эл аралык фестивалдарда Наргиза Маматкулова, Асель Жураева деп эле мындай дүңгүрөп турчу да. Ошондо мен киного жаңы келгем да. 2012 келгенде булар Асель Жураева ушун жаңылыктарда жүрүп ар кайсы фестивалдарын байге алып келе берчү да. Анда интернетте анча өнүккөн эмес болчу. Анан мен булардын келип, булардын ушинтип өткөнүн көрүп, анан мен дагы барам деген эмелер болгон да. Биринчи киномду да тартып атканда аябай жоопкерчилик чоң болгон да. Анан ошол Темир байке мени аралаштырып эле бир кандай бир иш-чаралар болсо дагы алып барганда, ошондо мен Наргиза Маматкулова, Жолбек Болотов алар дүңгүрүп аткан убакыт болчу да. Фестивалдардан жеңип, тияктан фестивалдан анан акчалай бул жактан приз алыптыр, бул жерден деп анан алардын тасмаларын көргөндө баягы кандай десең, чын дилинен тарткан да. Мындай ишенип, бир кандайдыр бир өзүнүн атмосферасы, өзүнүн башкача бир формалары бар да. Анан ошолорду көрүп алып мен да менин кинолорум дагы ушундай сонун кинолор тартсам, мен да ушундай кинофестивалдарга катышсам деп ошентчүмүн да. Анан чынында эле алардын артынан анан мен да кинолорум катыша баштады. Бирок азыр мүмкүнчүлүк көп, азыр деле бар. Бирок андай деп деп капаланайын десең, бирок ал азыр сабак берип, анын студенттери дагы жакшы тасмалар тартып, мындай ийгиликтерди да жаратып атат. Ал да жакшы. Салымын да кошуп атат да киногочу. Өзү кино тартпаса дагы, бирок салымы кошулуп атат. Бирок тартам деген ою бар болуш керек деп ойлойм. Ошол жанагы каймагынын баарынчы ошо Наргиза эже менен экөөңөр алып кеткенсиңер да. Элнур Осмоналиева бар. Ал дагы Венецияга катышып баарыбыз үчүн вау дегенбиз. Кыска метраждуу фильмдердин конкурсуна, Венецияга конкурска катышты, конкурска алды дегенде, баягы Венециядан Кызыл килемден өтүп аткан сүрөттөрүн көрүп алып, аябай баарыбыз сыймыктанганбыз. Анан Айгүл Баканова 2011 жылы Лакарна кинофестивалына катышты. Эми алар чет жактан окуп келгендер. Айгүл Баканова Англияда, Лондон киношколасында окуган. Элнур Осмоналиева Америкадан окуп келди. Ошондо чет жакта окуган эмеле билимдүү бизде эжелер, кыздар көп. Чем балдарга карагандачы, мисалы. Айгүл эже Англияда окуган, Элнур эже Америкада окуган, Гүлжан тоже Лос-Анджелесте, Наргиза эже Кореяда, Айзада отурат, каякта жүрөт? ВГИК түтүп алып жүрөт. Америка, Лос-Анджелесте окуп келди. Лос-Анджелесте окуп келди. Вроде бы толтура, Ооба да. А биз Чыңгыз кайда, Москва, Берлин, Лондондо. Ооба, билимдүү билим ошол нерсени биргелешип бир колдонуп, Ошо мындай биригиш керек окшойт да. Анан биригиш керек, бири-бирибизге колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ар бири өз-өзүнчө болсо кинода жаралбайт экен да. Анткени бул коллективный работа дейбиз го, коллективный жумуш депчи. Анан ошон үчүн биригип
бири бирибизге колдоо көрсөтүш керек. Ошол эле калды. кайсы Бир иш эле калды. Себеби карасаңыз, билим бар, тажрыйба бар, техника бар. Болду да. Сценаристтер, Лос-Анджелесте окуган сценарист бар. Москва, Ленинградта окуган сценарист бар. Киновед Бар. Режиссерлор бар, Англиядан, Америкадан окуган, Америкадан окуган. бизде кыйын экен биздин кыздар, О, эми тарткылады биз. эми тартыкла чындап эле. Эми тартып көрсөткүлө. Балким ошо кыздар тарткан кинолор немеге Кыргыз Канныга барат, Оскарга барат, ким билет. Туурабы? ооба. Ошондой деле болушу мүмкүн да. Мен мисалы үчүн толук ишенем ошондой. Ким күттү эле ошол эле Элнур Осмоналиеванын киносу Венецияда катышат депчи. Эч кимибиз күтпөгөндөй болду. Анан аябай сонун Дубайда кинофестиваль бар болчу. Ал кинофестивалдан 3 байгени утуп алган. Наргиза Маматкулова, анан Акчалай байгеси андай эч ким уткан эмес. Кыска метраждуу фильм эле ушундай аябай чоң эле Акчалай байге утуп алган да. Биз мен түндөсү отуруп алып байге утуп алса экен деп ошол убакта эми Фейсбуктар эми ачылып аябай кызык болуп карайт элек да, соцтармактарга кирипчи. Анан ак көйнөк кийип, сулуу болуп, ошол Дубайдын дагы баягы статуэткасы дагы сонун да. Ошону көтөрүп алып чыгып 3 байгени утуп алган да. Мыкты фильм, мыкты режиссура, анан кийин үн режиссеру же ошондой да. Азыр балким туура эмес айтып коюп турмун, кийин чыгарып жазып коебуз өз подкастта. Ошол бул да чоң жетишкендик да. Бирок ошол фестиваль тилекке каршы жабылып калды. Абдан чоң мыкты фестивалдардын бири болчу да. Мен ойлойм, баары бир ошол силер айткандай колдоо анан биригиш керек экен да. Айтышат го эми айымдарга оңой эле деп, бирок кыйын эле экен. Анан мен ага көңүл бурбай эле жүргөн экенмин. Баягы биринчи биз призди алганда Караш менен жолугуп калдык. Ошол Спутникке барып экөөбүз интервью берип, анан Караш айтты: "Жүрүңүз Асилже, чай ичели" депчи. Анан экөөбүз кирип, ложкага кирип, ашканага кирип, экөөбүз чай ичип, анан отуруп, эмнегедир эстеп кеттим да, кантип башталды эле деп. Анан Карашка айтып берип атам да, ушундай болду, анан мындай тоскоолдуктар болбоду, тиги болду десем, Караш мен угуп, жаман эле болуптур тоскоолдуктар деп айтып атат да. Анан Караш ошентип мага суроо бергенден кийин мен өзүм ойлонуп калдым да. Мен көрсө ага көңүл бурбай эле жүрүптүрмүн да. Көрсө канчалык тепкичтерден, оорчулуктардан өтүптүрмүн. Анан ошон үчүн баары эле кыздар кээде чыдабай кетиши мүмкүн. Чын айтам. Ооба, себеби Мен деле таштап кетейин деген деле оюм болгон, чын эле айтайын. Болгон. Ушинтип жүрө беремби? Ар кимге жалдырап, акча сурап, анан мен деле кино тартам, мен деле таланттуумун деп эле ошентип жүрө беремби деп өзүм жиним келип, башка нерсе менен эле алек болуп кетсемби, башка эле профессияны тандасамбы деген ойлор дагы менде болгон да 2-3 жыл мурунчу. Сизде ошол негизи туруктуулук экен да көп нерседе. Анан жана туруктуулук дагы бир адамдагы бир эрдиге окшойт да, өзүнчө бир баатырдыга окшойт да, чыдап. Эгер Айтматовго окшогондор болушу мүмкүн эле. Бирок көбү чыдаган эмес да ошонун ишине. Ысыгына күйүп, суугуна тоңуп дегендей. Анан ошол чыдап, ушундай нерселерине чыдап, чыгармачылыктын жүгүнө турабы, кээде баягы жазган нерсең же идеяңын туура эмес экенин бир 5 ай өткөндө же 1 жыл өткөндө билесиң да. Анан стресс болосуң. Ушуларга чыдап, акчасына, каражатына чыдап, бул дагы ошо сиздин жана туруктуулугуңузду көрсөтүп атат да. Hermana,
эмне жөнүндө айтты? Кырган кыздар жөнүндө. Жакшы нерсе жөнүндө айттыңызчы дейсиң. Кырган кыздар. Биздин балбан кыздар жөнүндө даректүү тасманы. Эми Быйыл кыргыздын тартабызбы? кыран кыздары тасмасын тартыш керек быйыл. Жакшы проект, бирок кичине кыйынчылыктар болуп атат, анткени мындай кыргызча эмне дейт, суеверный дегенде. Ошол мындай спортсмендер Ырымчыл дегендейби? ырымчыл дегендей, Ырымчыл. ошол ошондой болушат экен да. Спортсмендер анан азыр олимпиадасын тарталы деп эле ноябрь, сентябрдан баштап эле чуркап баштадык, былтыр элечи сентябрдан баштап эле чуркап каттарды баарын жибердик. Бирок бизге макулдугун бербей коюшту. Ошол спорт департаменти, анткени силер тоскоолдуктарды жаратышыңар мүмкүн, жөн эле көрүүчүлөр болуп тартып келсеңер болот депчи. Биз болсо ошонун ичинде ашканасындагы тарталы дегенбиз да. Ушул олимпиадага даярданып атканда кандай эмоциялар болот, кандай даярданышат, ошонун баарын көрүүчүлөр көрсө кызыктуу болот да. Баары ойлойт да, олимпиаданын чемпиону болуш оңой деп эле көрүшү мүмкүн туурабы? Ошонун артында кандай кыйынчылыктар бар, ошонун баарын көрсөтөлү дегенбиз. Анан бул дагы тарыхта. Ошол олимпиаданын жеңүүчүсү болуп калса, биздин кыздарчы буюрса болот. Ооба. Бирок ушундай бизди атайын өздөрүнүн комитетине киргизбей коюшту. Ошо 3 киши болуп баралы дегенмин. Биздин өзүбүздүн тартуучу топтун тизмесин да жибергенбиз. Алардын ичинде ошол мен, Караш Жанышев, Аманбек Ажимат деп берилген болчу. Биз жөнүндө дагы маалыматтардын баарын, бирок тилекке каршы колдоо болбой калды. Ошого эле кичине капаланып эле отуруп калдым. Азыр дагы билбей атам кандай азыр ишти жүргүзүштү, кандай кылабыз депчи. Анткени ушун тарыхка калса жакшы болмок да. Ооба, себеби баягы биз эмеден экрандан ошого балбандардын желекти көтөрүп атканын же жеңилип атканын эле көрөбүз да. Анын аркагындагы анын ыйын, сыныгын, түйшүгүн көрбөйбүз да. Биз ошол нерселерди тартып атканбыз да. Себеби биринчи сериясын алып эмеде көрөсүң, Тарых музейинде. Бардыңар беле? Караш бардың белесиң? Ал съемкада болуп барбай калган. Велосипед коммерческий кинодо болгон документальный кино. Биринчи сериясын көргөндөчү, элдер коммерческий кино көргөндөй болгон да. Биз дүйнө чемпионатын тарттык, бул мурдагы жылкы. Мурдагы жылкы дүйнө чемпионатын тарттык, башка мелдештерин тарттык, ошол эле машыгууларын тарттык. Кичинекей кыздарды тарттык, алардын мелдештери. Кыздарын тарттык, олимпиаданы тарттык. Эми олимпиаданы утат утпат эми айырмасы жок. Эң ошону процесси кандай да. Ошол кыздар кандай түйшүктү өткөрүп атат да. Себеби биз тартып атканда мындай да. Эркек кишинин анатомиясында мындай кулаганда туруп кете бересиң. Сен анатомияң эчтекеси болбойт да. Ошого мындай урунду соктууга жаралгансың да. Кыздардыкы ага эмес да. Ал куласа сөзсүз бир жагы чоюлат, эти үзүлөт экен да. Анан алар кандайдыр бир приемду жасаганда сөзсүз травмалат алар. Ар бир приему травманын артында да артыкчы. Ошонун баарын биз көрүп, ошонун баарын тарттык да. Анан ошол нерсени эл талап кылат да, ошол эле Айсулуу, Айпермер алтын алыш керек депчи. Тигилер ошончо өзүнүн ден соолугун, жанын ошол жерден берип атат да. Ошол нерсени көргөзүш керек эле да. Силер талап кыла турган мурдан ушуну көргүлө депчи. Ооба, кандай кыйынчылыктардан өтүп атат. Ошол эле эми бул негизи өзү серия болбой эле бир эле чоң кино кылалы дегенбиз да. 1,5 саат, 2 сааттык кылыпчы. Анан бирок кыргыз фильмдин жобосу менен андай жасаса болбойт экен. Анан ошого серия кылып бөлүп койгонбуз да. 2 жыл тартабыз депчи. Олимпиаданы да кошобуз деп. Анан ошол
биринчи сериясын тартканда даярдап кыргыз фильмге өткөрүп беришибиз керек да. Ошол биринчи сериясын монтаждап, анан донорлор дагы издейли, ушул олимпиадага дагы жол кире көп кетет. Бир эле кишиге $1000 ашык акча кетиши мүмкүн. Жатакана тиги кыргыз фильм андай командировкаларга деген атайын өзүнүн жоосундагы эле баягы жазылган акчасын беришет да, бөлүп берет каражаттычы. Андан тышкары чыккан каражат бөлүнгөн болбойт да. Анан ошол себептен биз башка жактардан дагы акча издейбиз деген максатта баягы былтыр мурдагы жыл болуп калат экен. Мурдагы жыл ушундай декабрдын аягында донорлорго көрсөтөбүз деп ООНдун демилгеси менен көрсөткөнбүз да. Анан ошондо мен эми кинолорумду барып залда көрбөйм да, эмнегедир билбейм. Толкунданып башкача болосуң го, анан ошон үчүн коридордо эле басып жүргөм да. Анан бүткөндөн кийин мени чакырышты. Чынында кээ биркилер ыйлады, аябай көпкө кол чабышты. Анан кыздар өздөрү келди, Кальмира, Сезимдер. Анан аябай мындай дем күч алып кетишти да, көбүчө. Анан ошондо түшүндүм да, бул кыздарды көрүп алып, көп эле келип алып, спорт менен машыгыш керек экен депчи, булардын аябай духу күчтүү, ушундай сонун сулуу кыздарыбыз бар экен деп жакшы кабыл алышты. Буга чейин мен ойлоп аткам, эми коммерциялык болобу же болбойду. Анан көрүүчүлөр ошондой кабыл алгандан кийин, демек мындай прокатка чыгарса болот экен деп ойлонуп калдым да. Анан эгерде биз олимпиаданы да кошкондо кандай сонун болот эле. Бул прокатка чыккан даректүү тасма кылмак да. Быйыл олимпиада болот да. Быйыл олимпиада болот. Быйыл эми аны эме кылыш керек, катуу аракет кылыш керек. Аракет кылып атабыз, бирок бизге уруксат бербей коюшпадыбы? Эми балким азыр ушуну чыгарыш керек окшойт. Бара бериш керек окшойт. Эшик кылып элечи. Бул жерде эме да болуп баралы. Бул жерде эме да болуп атат да. 10-15 киши. Бул жерде мындай жагда болуп калат да. Келип эле ошол түйшүк Асылжен моюнда да. Эгер аны бир сүйлөшө турган бир менеджер болсо, бир продюсер болсо, ошол менен сүйлөшүп, чечип ошол нерселерди дайындаса өзү жеңилирээк да. Мындай биз мындай чыгармачылык менен эметипчи, анан сен бияктан оюңдун баары форум өткөрүш, биякта форум өткөрүш керек, биякта тиги кыздар тартыш керек, тиги мынтиш керек. Анан еще анын тегерегинде кайра окат кылыш керек. Заказной фильмдер тартыш керек. Ошондо баягы оор да. Анын баарын бир алып кетишчи. Эми ал баягы кыргыз фильмде эле атайын продюсерди бөлүп бербейт экен. Жөн эле ошол убакытка картинанын директору деп берип коет. Анан кичине спортсмендер менен дагы мамиле түзүш дагы кичине кыйынчылыкка турат экен. Жакшы эле түзүп алдык, бирок кээде түшүнбөстүктөр да болот экен да. Эми ошол өздөрү дагы каалап айтат окшойт деп ойлоп калдым да. Олимпиада учурун тарткан. Ошол эле ырымчылдыктын себебинен. Ошол себептен каалабай атышат го деп мен өзүмчө ошондой жыйынтыкка келдим да. Себеби бул биздин жана кыргыз элинин эмесинде, салтында эң ишке түшкөндө же күрөшкө түшкөндө көрсөткөн эмес да адамды. Үстүн жаап чепкен менен. Көрүнбөй келип эле жана жыгып эметкени кайра чепкенин жаап алып кетип. Такыр мисалы үчүн. Эме кылган бул салт жагынан ошондой болуп келген экен да, балким ошондой нерсени кармап аткандыр. Эмеси да бар. Мисалы камерага тартканда кээ бир сүрдөшү мүмкүн да. Чакын тарткандачы. Анан баягы алар сүрдөп, баягы ошол күрөшө турган булар башкы чоң максатты коелу, алтын алабыз, олимпиада барса алтын алабыз деп максат кое алышкан да. Анан ошол нерсеге алаксытат деп атышат да. Эми ал алтын алат, албайт Кудайдан буйруганы го. Бирок ошолордун түйшүгү ошо олимпиададан кийин унутулат да. Алтын алса дагы, албаса дагы ошо менен унутулат да. Бир канча бир 2 жылдан кийин унутулат да. Ошол эле биздин балбандар кандай түйшүк тартты, кандай эмеден өттү, кандай стресстен, кандай травмадан, кандай процесстен өттү. Ал нерселерди эч ким көрбөйт да. Кинодо калмак, Кинодо калмак да. Ошону көрбөй туруп, ошону требовать атпайбы элдин баарычы? Талап кылып атат, алтын керек депчи. Ал балбандар робот эмес да.
жасап койгу дейчи. Ал да бирөөнүн баласы өзүн эксплуатация кылып атат. Күнүнө 3 мал тренировка кылып. Машыккандарын карасаң, чыдай албайсың. Күнүнө 3 мал машыгышат. Эртеден кечке. Жашоосу машыгуу. Мындай өзүнүн жеке жашоо жок да. Эгер биз сеники ошондой иштесек, кандай чала алмакпыз биз? 3 мал чыкпай туруп сценарий жазсак. Канны, Оскар, Венеция бүт баарын багындырмакпыз, Эгер ошол кинодон, ошол спорттон кийин киного келип туруп, ошо процесс кирсе жөн эле алып коет алар. Себеби алар дисциплина укмуш да. Ойлонуп калдым, ошондой иштейлби? Укташ керек. Укташ керек? 11 чейин укташ керек да. Бул чыгармачылык деп. Чыгармачылык процесси ошо да. Чыгармачылык бул уйку менен ойгоонун ортосунда келет да. Күч күйөөнүн калыңы, күч күйөөнүн уктаганы калың өтөт дегендей экен. Азыр укташ керек десең, аман баардыгы азыр уктаган кетет болду. Кичине күлкүлүүрөөк сүйлөп, бир нерселер сүйлөшөлү. Күлкүлүү нерселерди сүйлөп атам. Жок, жакшы нерселерди айтасың, негизичи. Кээде мындай киночулар менен сүйлөшүп калганда, эмне үчүн кино тарткың келет деген эме болот да. Ошондо берип коеюнчу деп кетти. Эмне үчүн кино тарткыңыз келди? Негизи эле. Эмне эле киного келип алдыңыз дейсиң? Депутат болсоңуз болот берет. Депутат, эмнеге депутат болдуңуз деп? Эмнеге депутат аман? Башка профессияны деле айтсаң болот депутат. Кайсы режиссер жагат, кайсы кино жагат, сиз жактырган дегендей. Эмнеге кино? Эми бул суроого деле көп жооп берип деле жүрөм. Башкачараак жооп берип көрүңүзчү ушунусун деп. Негизи кичинемден эле өзүм ошол чыгармачылыкка жакын болгонмун. Анан мен үй бүлөм деле ошол өзүмдүн атам дагы баардык инструменттерди ойнойт, ырдайт. Иниси, бир туугандары баардыгы ошол чыгармачылыкка жакын адамдар. Мындай китепти көп окуган, анан көп кинолорду дагы баягы кассеталарга, ВХСтерге чыгат эле го, мындай фильмдерчи. Ошондо дагы эң хит болуп аткан фильмдерди папам иниси алып келет эле да. Алып келип көрөт эле, үйдө отуруп алып, баарыбыз чогулуп алыпчы. Видик деп койчу. Ошо видик беле, видик, ошо видиктерди көрөт элек. Анан ошол телевизордон баягы анда мен Ошто жашап жүргөндө билесиң го өзүң, Ошто баягы КТР, Кыргызстандын каналдары көрсөтпөйт эле да ал убактачы. Бир гана өзбектердин каналы болчу. Өзбекче эле көрүп калганбыз да, элестет. Өзбекче эле, өзбектердин каналы, жаңылыктарды деле өзбекче көрөбүз, кинолорду деле өзбекче. Анан өзбектер укмуш дубляж кылышат да. Өздөрү баягы башка чет жакта кинолордучу ушундай ширин тили менен сүйлөп, дубляж кылып өзүнө тартып алат. Анан өзбектердин ошол убакта тарткан тасмалары да, сон тасмалары да бар да. Ошолорду да көрүп алып, сонун экен деп кызыгып койчумун да фильмдергечи. Бирок бул профессияга алып келген бирден бир себепкер мен өзүм атам. Экөөбүз бирге тандап алганбыз. Ошол Бишкекке окууну бүтүп келгенден кийин Бишкекке келгем. Анан экөөбүз Бейшеналиева университетине барганбыз. Анан ошол жерден баягы жарнаманы окуп, карап туруп эле, режиссер болосуң деген да магачы. Анан апама чалганбыз, ушундай биз режиссерлукту тандап атабыз десек, актриса эле болбойбу деп айтканда, жок, актриса болуп эмне кылат деди. Атам айтат, актриса болуп эмне кылат, кино тартат депчи. Анан макул да, анан кирип ошол баягы кабылдамага кирип кабыл алат го документтерди. Анан ошонун алдында дагы силер жогулуп койгула, ошол кино факультетинин деканы бар, мугалими бар депчи. Анан Каридин Ахматалиев Сартбаевичке жолуктурду бизде. Анан ошого кирип 2 сааттай отурганбыз. Ой, келбей эле койгула деген эле оюн айтканда. Окубай эле койсун кызгар депчи. Азыр премьерама чакырып койдум, жакында эле чалдым, кечегинде элечи. Ага келесизби десем, келем сөзсүз деп айтты. Анан ой, бул оор жумуш, бул кыйын, күйөөгө тийбейт кызыңар, командировкалап жүрөт. Бул жерде эркек мүнөз болуш керек. Иши кылса толтура нерселердин баарын айтып чыкты да.
анан экөөбүз унчукпай эле угуп эле анан үйгө жөө кеткенбиз. Анда Горький көчөсүндө жашайт элек. Переулок Новосибирский деген. Анан экөөбүз жөө эле басып бир 40 минутада анан кайра үйгө жеттик. Ошол бойдон сүйлөшкөн жокпуз. А экзамен 2 күндөн кийин болот да. Аны мен даярдана бердим. А экзаменде болсо аңгеме жазат экенсиң, ырларың болсо ырларың айтат экенсиң, ырдап берет экенсиң, бийлеп берет экенсиң, анан ойноп берет экенсиң да. Сага бир өзүнчө бир задача берет экен. Бийлеп да берет экенсиң. Бийлеп да берет экенсиң. Кандай сенин өзүңдүн талантың бар, ошонун баарын көрсөтүшүң керек экен да. А мен ошого баарына даярдана бердим. Эмнегедир менин оюмда деле болбоптур. Эми мага мындай кандайдыр бир тоскоолдуктар болот деп деле ойлоп турмун да. Ишендим окшойт да, колдойт деп эле. Анан 2 күн өткөндөн кийин эле атам айтты: "Асель, бар экзаменге барабыз эртең. Даярсыңбы? Сен жакшы кинолор тартышың керек. Режиссерлукка тапшырасың, элге керектүү сон тасмаларды тартышың керек" деп айтты да. Анан ооба барам, даярмын деп анан барып чоң атама арнаган ырым бар болчу. Ошол ырымды айттым. Айтып бердим. Ошо ыр жазбай калдым. Мурун ыр жазат элем. Азыр карашты да карап эстеп кеттим. Караш ырлар жазат го сонун. Ыр жазып көрүшүм керек экен мен дагы азыр. Анан аңгеме жаздык. Анан ыр айтып бердим, бийледим, бир мага ойноп бер деп бир эпизодду түшүндүрүп беришти. Анан 4 комиссия отуруптур, бүт эле орус улутундагылар. Анан ошолордун арасында эле Кардин Сартбаевич келди, өзү дагы келип анан кабыл алышты. Иши кылса болгон жакшы жактарымды көрсөткөнгө аракет кылдым да. Ошентип анан өтүп кеттим. Окуп баштадым. Биринчи кызыктуудай эле боло берди магачы. Анан 2 курстан кийин сонун сабактар башталып, өзүм дагы кызыгып окуп баштадым. Актерлук чеберчиликке Михаил Николаевич Такаев деген мыкты артист бар болчу, көзү өтүп кетти. Тилекке каршы ошол аябай сонун сабак берет эле, чынындачы. Ошол Станиславскийдин системасынан баштап бардык болгон дүйнө жүзүндө кандай системалар менен иштейт, ошонун баарын үйрөтүп бизге практика түрүндө дагы спектакльдерди ойноп, анан сонун болчу да сабактарыбыз. Анан Сенреч деген сабак, Зинаида Михайловна Петровна, аны да көзү өтүп кетти былтыр. Ал кишиге жаңылыктарга чыккан журналисттер бар го, ошолор жазылып алып келчү. Биздин сабактан кийин келип, алар менен 40 минутадай өзүнчө бир ачык сабак өтчү да. Кандай дикцияларын туура койгонучу. Ошол жагынан мыкты мугалим болчу да, чынындачы. Бир жолу мени ыйлаткан Галина Михайловначы. Аябай даярданганмын Сенречтен. Аңгемени дагы айтып бердим, ырды дагы айтып бердим, калгандары унутуп калды сөздөрүн. Мен эми өзүм укмуш айттым деп ойлодум да, эми укмуш депчи. Анан баарыбыз бүткөндөн кийин сахнага чыктык. Комиссия дагы болду. Анан ар бирибизге кимге канча баа койгонду айтып атат. Анан мага 4 деп айтты да. Эгерде азыр сен ыйласаң, мен сага 5 коюп берем деп атпайбы. Мен көзүмөн жаш чыкпай койду. Эгерде азыр могу жерде ыйласаң, мен сага 5 коюп берем деп. 3 жолу ошентип айтты да. Көзүмөн жаш чыкпайт да. Мен таарынып эле тултуйуп эле туруп калдым. Эмнеге мен ыйлашым керек экен 5 алыш үчүн депчи. Көрсө ошентип сынап көрүп тур да меничи. Мен аны түшүнбөй эле таарынып эле жиним келипчи. Анан ошондой учур болгондо үйгө келип алып апама айтып берип атам, ал даярданганымды көргөн мээрим менен Давлет менин айткан ырымды, аңгемемди баарын жаттап калышкан. Азыркыга чейин сурасаңыз жатка билет. Алым барып туруп сураган. Аңгемени Асель айтып жүргөн десең баарын жатка билишет. Анткени үйдө мен даярданганымда бардыгы угат эле да, алардын жанына сахнага чыгып алып айтып берчүмүн да. Ошентип репетиция жасайт элем да. Ошондуктан алар да жаттап калат. Алар мектепте окушат да. Экөө теңчи иним менен сиңдирим. Ошентип эле киного келип калып, анан 3-курстан мени чакырып калышты. Кыргыз фильм киностудиясында фильмдер тартылып атыптыр, ошого келип иштеп бер деп. Анан ошондон улам кино дүйнөсүнө келип, анан белгисиз маршрутка келип калдым. Ал жерде иштеп, анан
ошол Темир агайыбыз өзүнүн студиясына мени чакырды. Ошентип азыр ошол студиянын директору болуп калдым. Ошондой. Дүйнөдө мисалы ким, кайсы режиссер жагат сизге? Дүйнөлүк меде. Эми көп эле режиссерлор жагат. Кимдерге өзүңүзгө жакыныраак да? Жүрөгүңүзгө. Жок, ошо өткөндө эле айтып аткам, эмнегедир ошол студенттик кезде Жан Имонун кинолорун көргөндө аябай башкача сезимдерди калтырган да. Ошол сезимдер кетпейт да эмнегедир. Дагы деле? Дагы деле. Анан эми Темир Бирназаровдун да кинолору жагат. Эми азыр агайын да мактап атат деп айтышым мүмкүн. Эми бирок мен ойлойм эң таланттуу режиссерлордун бири, сценаристтердин бири. Дагы талантты, дагы да көп кинолорду тартыш керек да, сонунчу. Бизде баалабай атабыз да, чынындачы. Ошол эле Теңирбердиде ар бир образына жараша диалог жазып берген да мага киногочу. Мен мисалы үчүн андай диалогду жаза албайт болчумун өзүм отурганымдачы. Ошол кемпир менен абышкага ылайыктуу кылып жазган да диалогторду дагычы. Мен улам келип айтып берем. Анан ошого жараша экөөбүз оңдойбуз да. Ошон үчүн сценаристтер деле аз го биздечи негизи. Ошентип эле анан киного келип анан кинодон чыкпай калдым. Ошо. Байышбек Раматылык айтып калчу эле, кино бул сормо саз сыяктуу. Түшкөндөн чыкпай каласың депчи. Ошондой экен да. Магнит аркылуу мындай магнит сыяктуу тартып турат деген чын эле экен да. Аман деле кетип кайра келбеди. Туурабы? Жок. Мен кетип кайра келген жокмун. Сен кетпедиң беле? Жок, мен окуйм дегем да. Сен окуй электе эле биринчи дагы кеткен элең. Бир нерсе бизнес ачам, эмне деп кетпедиң беле? Жок, азыр бүт баарын азыр айтам. Убактылуу эле болчу ал. Өзүм кичинекей кезден кыял болчу да ал. Кино тартышпы? Ооба, себеби мен канча мен биринчи класс окуп атканда Төрөкбай экем келип эмен тарткан да, Шайтан көпүрөнүчү. Шайтан көпүрөнү тарткан, экинчи класста окуп атканда Жайыкты тарткан. Ошол нерсени баарын көрүп чоңойгонсуң да. Анан 3-4 класс болуп атканда Францияга, Японияга барып келип жүргөндө о деп ошол нерселерди көрүп, ошол нерсе кылсам депчи. Анан ошол жактарга барганда бир өзүнө ылайыктуу сумкаларды көтөрүп келет да. Анан баягы сумкасы кандай чоңго, жанагы сценарий бата турган сумка да. Аны өзү кичине көтөрөт, мага берет. Анан 3-чү класста мындай рюкзак көтөрөсүң го, портфель. 3-4 класста мен ошонун жанагы сценарий салган килейги сумкасын көтөрчүмүн да мектепкечи. Ошону режиссер болгонго көтөрчү да. Ал ошол жерден да. Анан ошол нерсенин баары келип анан белгисиз маршрут тартылып атканда иштейин дегем да. Ошондо мен 9-10 класс биякта бир колледжде окуп аткам. Анан маршрут фильм тартып атам дегем, белгисиз маршрут тартып аткан иштейин десем, эмне бар деп жоготпогон да. Ага эмес үчүн, режиссер болуш үчүн окуш керек деп койчу. Азыр түшүндүм, себеби кинодо окат кылыш кыйыныраак да. Анан бул алып келип алып, муну дагы бир жарым эсче бермес ортодон кыйнабай анан окатын кыла берсин деген эмеде кармаганда. Анан болбой эле келдим да. Болбой эле да. Болбой эле келдим. Тартып кетти. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти, өзү эле болуп калды. Бирок ошону алып келиши ошо башы ошол Шайтан көпүрө. Ошону биринчи класс окуп атканда ошо Шайтан көпүрө келген. Автомайкелер келип, маймыл киносун коюп. Өзү адамга мындай шык берсең, адам кылат да. Азыр мисалы форум деле ушундай да. Кыздарга ошол бара турган жолун эми шыктандырып, кызыктырып, ушундай кылсаң тартат да. Ушундай нерсе экен да бул деле. Ооба, ошол баягы колдоо керек экен да. Колдоо келип, жакшы деп, азаматсың деп, адам негизи эле жакшылык, жакшы сөз бул баары бир күчтүү экен ар кандай нерседенчи. Ушу жакшы сөздүн негизи аябаш керек экен да. Темир байке деле башынан эле колдоо көрсөтүп, силер деле колдоо көрсөтүп турган үчүн дагы мен дагы баягы жаңы идеялар келе берет. Менин командам бар, жасайбыз дегенчи.
колдоочулар чыгат сөзсүз түрдөчү. Мен айтпайм баягы эркектердин баары эле жаман колдобойт депчи. Жок, колдой турган эркектер бар. Бирок ошолордун эле арасында дагы мындай кандай деп айтсам, Колдобой эле койсун, бут тоспосун да. ооба бут тосот да ошол. Колдобой эле койсун, бут тоспосун да. Эң башкысы бут тоспосун чын эле. Жакшы айттым мен азыр ошол сөздү таба албай аттым эле да. Ошол эң башкысы ооба бут тоспой турса эле өздөрүнүн тасмаларын жарата беришет да, айымдарчы. Ошол нерсе керек деп ойлойм. Буюрса ошол кинофорумубуздан да жолугалы, 6 кинофорумубузду дагы Ош шаарында ийгиликтүү өткөрөйлү. Анан кол тамгабызды коелу тарелкага. Анан ошо менен бизге эстелик катары калсын. Байзак кайсы түстө болсун? Боло берет. Жок, тандоо бир түстө. Сиз кайсысын аласыз? Кызыл аласызбы? Мейли, мен кызылды алайын. Көктү алып коюң. Сен биринчи жаз, анан мен. Байзактын кол жазмасы окумуш го. Бүтүп коюң? Ооба. Бул жакта, Жакшы. мындай кылып коеюнбу? Ачып бер кой. Всё. Канча күн? Кимге? Канча сезон болот? Бул канча сезон болот?